Қойон. Қалың токойдун четиндеги карагандуу жерде бир қойон жашап, коркоктугунан казып алган ийинен алыс чыкчу эмес. Бир күнү коркуп үйдө жото берип, кантип күн көрөм, атасынын көрүү баатыр болоюн деп ойлоду да, ошол замат ийинен чыкты. Эки жагын каранып, тиштерин арсайтып, жүндөрүн өрбөйтүп, так алдында турган арстанды көрдү да, чыгачтай катып калды. Арстан коёндун жанына келип, бакыран көзүм, колго түштүң эми сени жеймин деп тиштерин кычыратты. Коён эсин жыйып, кантип кутулуштун аргасын издеди. Акыры арстанга жесең мейлиң, бирок айта турган сырым бар, деди. Анда тезирээк айт. Сен өтө күчтүүсүң, мен ага толук ишенем, бирок тетиги кудукта сенден да чоң, сенден да күчтүү арстан бар. Ал бая күнү сени жейм деп ачууланып жатканын уккам. Обол ошого бир беттешип көр, күчүңдү көзүм көрүп калсын. Мени анан деле жебейсиңби? Мен эч кайда качпайм, арстаным. Арстан чындап ачууланып, кана кайсы жерде? Ээрчитип баргын, деп буйрук кылды. Коён арстанды терең кудукка ээрчитип барып, мына ушул кудукта, өзүң карап көр, деди. Арстан кудукту карап, өзүнүн сөлөкөтүн көрдү да, мен ушундан кантип кем калайын? Күч сынашат кана кармашып көрөлү, деп кудукка куюңдап кирди. Сууга барып шалп эткенде гана өлөрүн билди. Ошентип коён амал менен арстанды өлтүрүп, аныкмакка отура, деп кудуңдап жолуна түштү.